Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 12 октябрь 2023 жыл. Мен сіздерге Бишкек шаарынын түштүк тарабы Кой Таш айылынан туғандар сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи эле болуп сіздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Сіздер туғандар Южный магистраль 7 апрель көчөсүнүн кесишинен түз эле түштүк тарабы келе бересиздер. Көк жар, 5 күнгөй, таш мойнок. Андан кийин мынакей ушул Кой Таш айыл болуп калат. Ошол трасса центральный көчөсү менен келсеңиздер, чыгышты карай жүргөн бул Ысык Атаң көчөсү бар. Ал жак эмес, сиздер батышты карай жүрсөңүздөр, катардагы биринчи көчө Мурзалиев көчөсүндө сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Дагы эмне маалымат? Бул жакка чейин келген маршруткалар, таксилер деле толтура эле бар тугандар. Анан шаардын түштүк тарабы мынакей тоого жакын, абасы таза, жакшы райондордун бири. Так, дагы эмне маалымат? Мектеп мынакей үйгө жакын, барып келген аралыкта жайгашкан. Эми калган маалыматты үйгө жетип сиздерге бир чекеден берейин. Мынакей туугандар, келер жолун түшүндүргөнчү, бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү дарек. Мырзалиев көчөсү 7-чи үй болуп калат эң эле. Түштүк чегара мынакей бул жерден башталат. Эң эле түндүк чегарасы мынакей бул забор бүткөн жерге чейин. Жалпысынан жерин айты 15,5 соток тугандар. 15,5 соток кызыл китеп бар. Техпаспорт, архитектура бар экен тугандар. Көчө тараптан көрүп тургансыздардай забор, бул жактан бийик дарбаза. Ал жагы мындай навес экен, арка дейсизби же. Бул жагында дагы бир өзүнчө калиткасы. 15,5 соток жер, 200 квадрат метр болгон үй. Төрүндө мал сарайы деле бар экен. Бул калитка мал үчүн окшойт негизинен, өзүнчө бул жактан кирип чыккан максатында. Так, жолдор мынакей орто кеңдикте, электр энергиясы бар, суу бар тугандар. Видеонун башында айткандай, мынакей тоолор көрүнүп, тоого жакын, абасы таза, сонун жерлердин бири. Так, андан ары эми кирип сиздерге калган маалыматтарды бир чекеден берейин. Мынакей бул үйүбүздүн негизги кирүүчү дарбазасы. Жана киргенде бул жерде мондай навеси тугандар. Ылдый тарабына бир эле машина баткандай жер, мынакей стяжка болгон. Бул үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Жана айткандай үй 200 квадрат метр, стена кирпич. Алды тарабында тугандар терраса дейсизби, беседка дейсизби, ошондой жери да бар. Аларды азыр видеонун жүрүшүндө бир жекеден көргөзөм. Төрүндө дагы бош жери 15,5 соток болгон жер участогы. Мынакей бул жагында гараж, кошуналар болгон жерлер забор менен тосулган. Жагында беседкасы, бул тараптан короосуна өтүп кете алабыз тугандар. Сиздерге азыр биринчи эле болуп бул үйүбүздүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң короосуна чыкта калган маалыматтарды бир чекеден берем. Окей, бул негизги кирүүчү эшиги. Окей, бул үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы тугандар. Прихожка делегенен экен. Оң тарапка карай жүрсөк калган бөлмөлөргө жана ылдыйкы этажга деле өтүп кетсеңиздер болот. Түз кирсек, санузел жайгашкан. Окей. Кир жууган машина, ракайнада суу чыгарылган, душ, ажатканасы, суу аристон менен жууйт. Так, андан ары бул жака ылдыйкыга түшсөңүз болот, ылдыйкы этажга. Бул эшиктен болсо калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз тугандар. Оң тарапта бир мондай бөлмө. Түштүк тарабынан терезе. Бул эшиктен кирсек, тугандар, мынакей калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Киргенде бир мондай бөлмө бар экен. Батыш тараптан терезеси орнотулган. Отопление, паровое отопление. Чугунный батареялар тугандар. Түз кирсек, мондай бир чоң залы. Батыш тарабынан терезе. Батареялар, көрүп тургансыздардай ремонт. Оң тарапка карай кирсек, дагы бир бөлмө жайгашкан. Мондай чоң бөлмө экен. Спальный бөлмө тугандар. Чыгыш тараптан терезе. Көрүп тургансыздардай ремонт. Кенен бөлмөлөр. Эшиктер деле бийик экен тугандар, мынакей таза жыгачтан болгон окшойт. Эшиктер деле. Так, андан ары бул жакта бир мондай спальный бөлмө, детский спальня окшойт бул жагы. Мынакей сиздерге ал жактагы биринчи этаж дейсизби?
бұл этажды көргөсөйүн. Андан сіздерге туғандар бұл жақтағы 0 этажды көргөсөйүн. Бұл тараптағы эшикинен кирип чыгып аткансыздар. Бұл тарапта менен дагы кирип чыкса болот. Мынакей. Киргенде эле бир бөлмө, отоплениянын котел ушул жерде жайгашкан туғандар. Мынакей. Түз кирсек чоң ондай зал. Батыш тараптан терезелер. Ортасында мебелдер туғандар. И оң тарабында та бир бөлмө. Бұл жақта дағы бір бөлмө, шығыш тарабынан терезе. Так. Киргенде эле оң тараптан мынакей туғандар кухня жана тамактануучу бөлмөсү жайгашкан. Ракайдан суу чыгарылды ички тараптан. Андан ары салуу жүйдөн коргосундамы туғандар. Мынакей бул эшиктен да аркы эшиктен да кирсеңиздер болот. Андан ары мынакей бул жакта терраса дейсизби же беседка дейсизби, мындай чоң балкондой коеюнбу, ушундай чоң мындай отурганга жер бар. Чыгыш тараптан катарынан терезелер орнотулган туғандар. Жайларында негизинен салкын сонун болсо керек бул жер туғандар. Окей. И андан ары так, бұл жақта қорасын ашып кеткен ондай коридор, ал бұл жағына да туғандар очоқанасы мынакей. Бұл тарабында подвал бар екен. Ондай отырғанға жери, 3 очоғы туғандар. Андан ары бұл жақта енді шықтырғанда жатқаны, чеграмнакей бұл жерге чейін. Бұл жақта сарайлар. Клубника, малина жер жемиштери. Қой сарай туғандар. Бұл жақта да мындай чоң сарай бар. Жылқы қармайды окшойт бұл жағында. Бұл тарабында деле туғандар сарай бар. Бұл жақта өзүнчө жана калитка менен чоң көчөгө кирип чыга аласыздар. Синевал чөп басқанға. Қочқор бақшы жай окшойт могу жер туғандар. Бийик көтөрүлгөн. Бұл жағында бақтар, жер жемиштер. Хавасы таза, салқын. Жакшы жерлердин бири мынакей. Жақта майына азыр кошурда бөйрөткана чүрү. Алма бактары. Чегаралар мынакей. Байкалыда турат. Түштүк чегарасы ал жерге чейин. Түндүк чегараны бул жерге чейин. Чыгыш чегарасын азыр сиздерге көргөзөм. Мына малиналар туғандар. Чоң жакшы сорттогу малиналар экен. Бисмилла. Эң эле чыгыш чегара мынакей могу бактарга чейин. Ал жерде сетка бар. Ошол сеткага чейин болуп калат туғандар. Мынакей мөмөгө кирген алма бактары. Сон. Так, дагы эмне маалымат? Жанагы байекелер бар болчу, байекелер төрүнө үйдү салып, бул жагына бассейн, зеленый зона жана башка кылсаңыздар деле шарт бар, себеп жер чоң. Басы $190,000 сурап атыр бул үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин экранга эсептелдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар тугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.